трак компания иштетебиз, жүктөрдү Америка ичинде ташыйбыз. Сиздин ошол Америкадагы баруудагы максатыңыз эмне эле? Мен Америкага келип жашап калам деп кыялданган эмесмин. Кандай кыйынчылыктар, оор күндөр баштан өтүп Бир аз күн стройкага чыгып көрдүк, бияка таксиде иштедик. Кыргызстанга кетип калайынчы деген да ойлор болду. Туура эле кылдым беле, принциптериме тура берип, кармаша берип, Сыноолор келгенде адамда кандай сапат маанилүү? кыйынчылык болуп атат деп туура эмес жол тандап кетпешке. Америкада мисалы үчүн ийгиликтүү болуу үчүн эмне кылыш керек? Кыргызстанда ошо Америкадагы иштесем, Кыргызстан эле байып кетмекмин дешет. Жаңы велосипед ойлоп деле таба албайсың дешет да. Баардык нерсени нөлдөн баштадык. Ал жердеги менталитет башка дегендей. Америкалыктарда мындай бирөөнүн ишине бирөө кирише бербейт да. Американы кууп жетиш үчүн бизге дагы 50-60 жыл бар деп. Мамлекетти кура турган инженерлер келсе, аны бат эле курса болот. Негизи кандай жумуштарда иштешет? Кыргызстанда жүргөндөй эле аяк жагынанчы. Өзүбүздүн да фаизабыз бар. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассалому алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар, арбаңыздар саламатсыздарбы? Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, подкастыбызды баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнес Кыяз. Бизде ушул байланыштын аркы бурчунда, океандын ары жагында дегендей, тагыраак айтканда Америка Кошмо Штаттарында Ренат Самудинов. Ренат мырза, ассалому алейкум. Алейкум салам, Эрнес мырза. Жакшы. Көрүшкөнгө кубанычтамын. Рахмат атайын. Ушул убакытта эми бизнесте деген убакыт дагы азыраак болот, бирок ошо биз үчүн убакыт таап ушул маекке чыкканыңыз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Ар дайым чыкканга баягы маалымат бөлүшкөнгө даярбыз. Бизде азыр саат 21:47 болду да, түнкү. Силерде? Бизде күндүзгү 10:47 болду. Эми Ренат мырза, мен билгенден эми көпчүлүк бул Кыргызстандагы жарандар Ренат Самудиновдун ким экендигин айрым адамдар билишет. Жаш кезиңизде, эми азыр деле жашсыз, бирок баягы жаштар канаты, КСДПнын жаштар канатында деп ушу жаштар саясатын аралашып да жүрдүңүз, андан кийин бизнесте жүрдүңүз, андан кийин Америкага бардыңыз, ысык суукту көрдүңүз. Азыр болсо бир чоң, бир абройлуу бир ушул трак компаниясын негиздеген бир мындай бизнесменсиз да. Башынан баштасак, кайсы штатта жашайсыз, эмне менен иш кыласыз, эмне менен алектенесиз, ошону дагы даанараак, тагыраак. Биз азыр деген Иллиной штатында, бул Чикаго шаарынын чет жагында деп коет да, баягы саберб деп коет, ошол жакта жашайбыз. Эки бизнес бар азыр. Биринчиси ошол трак компания иштетебиз, жүктөрдү Америка ичинде ташыйбыз. Андан тышкары дагы ошо трак оңдогон дагы мастерской шап иштетебиз. Ошо эки компанияны азыр иштетип жатабыз. Америкагабы же болбосо ошол Европагабы бир баруудан максат, бир улуу максат болуш керек деп эле бул жакта баягы коучтар дагы, мотиваторлор дагы ушундай бир дем беришет да. Сиздин ошол Америкадагы баруудагы максатыңыз эмне эле? Мындай үй жайлуу, машинелүү, жакшы бир байманалуу, бир эч кимге көз карандысыз бир жашасам деген ниет беле же андан дагы жогору максат бар беле? Эми башынан мен Америкага келип жашап калам деп кыялданган эмесмин. Бул баягы жашоодогу бир бурулуштардын жыйынтыгы болду деп эсептейм. Эсептегенде мен 1 жыл мурун эле бияка келердин астында Америкага келип кеткенде деле менде андай ой калган эмес. Биякта көп балдар келип калып калбайсыңбы, иштеп кетпейсиңби деп баягы эми көп нерсени айтышат да. Анан ошондо макул баарыбыз эле кете беребизби? Кыргызстандын баягы тыңдардын баары чыгып кете берсе, анан Кыргызстанда эмне болот деп мындай катуураак, чоңураак сүйлөгөм. Анан жашоодо ар кандай биз күтпөгөндөй дагы бурулуштар болуп кетет экен. Ошонун негизинде кийинчерээк Америкада келип калдык. Анан бул чоң максат эмес. Анан бияка келгенде, анан ошо бияка келгенден кийин баягы уже келечекке пландарды куруп, анан ошондо максат түзө баштадык да.
ошол себептен бул баягы биздин баштапкы менин кыялдарым бул ошо кыргызстандагы болуп аткан иштерге мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошобуз деген ойлор менен келгенбиз. Анан ошол эле мен айтат элем, мурун Кыргызстанда жүрүп баягы биздин Кыргызстандын баягы желегин желбиреткенге аракет кылсак, баягы бир ичинде бир жакшы бир өзгөрүүлөрдү алып келгенге ошол нерсени бияктан деле улантып жатабыз деп ойлойм. Себеп дегенде биякта дагы баягы компанияларды ачканда модерн номад деп ачып, баягы анан баягы биз көчмөн эли, биз заманбап көчмөн деген атты коюп, анан ошо менен бул жерде кыргыздардын атын таанытканга аракет кылып атабыз. Кантип? Ал деген баягы таза иштеп, туура иштеп, жакшы иштеп, башка мисалы башкалар да келип, кыргыздардын компаниясы деп келип, кыргыздардын баягы атын мындай жакшы жагынан таанытканга аракет кылып жатабыз да. Мындай айтканда, мурун саясатта жүргөн миссиямды азыр биякта аткарып атам дейм, только бизнес аркылуу да. Күрөш максат баягы уланып атат дегендей, Уланып атат. Мен ушул подкасттагы каармандарымдан көбүрөөк кандай учурда ырахат алам? Өзүнүн ушул баштапкы көргөн кыйынчылыктарын, ысык суук күндөрүн, кандай бир сыноолор келгенде ошол сыноолорго кантип туруштук бергенин укканды жакшы көрөм да. Көрүүчүлөр деле ошондойду укканды жакшы көрөт болуш керек. Мына бул трак бизнесин түптөгөнгө чейин Америкадагы кандай кыйынчылыктар, оор күндөр баштан өттү? Ошондо мындай деталдуу түрдө айтып берсеңиз да. Башында жаңы келгенде бир аз күн стройкага чыгып көрдүк, байкап. Стройкага чыгып, анан стройка баягы курулуш иштерине анан аралашып, ал менин ишим эмес экенин түшүндүм. Андан чыгып таксиге чыктык. Таксиде иштедик, эл ташып. Анан ошол эң негизги баягы биринчи бир жумага жакын кичине мындай морально өзүмдү сындырганга ошол аябай оор болду. Себеп дегенде баягы Кыргызстанда биз мындай кичине өйдөрөөк жакта иштеп көнүп калган жаныбыз. Анан өзүмдү өзүм оюм, баягы мен таксист болуп калдымбы деген ойлор өзүмдү өзүм жеп атты. Ушундай болуп калдыбы деп, анан ошол эсимде тиги машинени айдап алып, анан жанакы эмеге клиент алыш керек да, анан клиент алганга приложениени иштетиш керек. Анан приложениени иштетиш үчүн ошол приложениени иштете албай өзүмдү алдым, азыр тияка жетип алайын, бияка жетип алайын, тияктан баштайын деп алаксытып, 1-2 күн ошондой кармаш болду, кадимкидей кармаш болду. Анан ошол кармашты жеңип чыктык. Эми баягы мен өзүм деле текеберлене бербейм негизичи, бирок бир ошондой адамдар да болот экен. Анан эң негизгиси өзүмдү өзүм жеңип чыктым. Жеңип, анан биринчи клиент алгандан кийин анан жеңил болуп кетти да ар жагычы. Ошол учур такыр эстен кетпейт. Кармаш болгон. 2 күн, 3 күн ишти баштай албай, жаман болуп, өзүм менен өзүм сүйлөшүп, өзүм менен өзүм кармашып аткам. Ошол эң кыйын жери ошол болду да. Ушунан көрө эми эптеп бир жолун таап кайра Кыргызстанга кетип калайынчы деген дагы ойлор болдубу мындай? Андай деле болгон жок, бирок деген ойлор болду. Ошол кээ бир туура эле кылдым беле, принциптериме туру берип, кармаша берип деген ойлор көп, ошол ойлор көп келип атты да. Себеп дегенде эми адам ушундай экен да, адам деген бир жакшы нерсеге көнүп калат экен. Анан мээң менен түшүнүп турсаң дагы ал нерсени баягы, бирок деген жүрөгүң менен ал нерсени мындай жеңип өтүш бир топ кыйынчылык берет экен. Анан ошол башында ошол кыйынчылыктар болду. Такси менен иштеп, эл ташыдык. Анан кийин тракка чыктык. Эми тракка чыкканда, трактын баягы оор жерлери бул сен жумалап, жада калса айлап жолдо жүрөсүң. Үй бетин көрбөйсүң, талаада тамактанасың, талаада уктайсың. Биринчи ошо тракка чыкканда деле биринчи ошол кыйынчылыктар бул эсимде. Биринчи менин жанакы лейген тракта, ал мындай айтканда 40 тонналык груз ташыган тракта. Анан ошону биринчи парковкам, жанакы парковать этип, трактын глейген артта мындай терезесинен карасаң артча караң көрүнөт да. Анан ошону парковать этип атып, билбейм, бир жарым саат, 1 саат бир жерге парковать этип окшойт. Анан ар жактан чогуу эле тиги жүктү ташуучулар, мен жакшы кое албай атам да биринчи парковкамда. Анан чогуу эле 2 кол менен монтет дегилечи, эмне болдуң деп элечи меничи. Мени ого тер деп кургап. Анан ошентип эле көнүшүп кеттик чыгыса башында.
эми ар бир адамдын тагдыры өзүнчө уникалдуу. Өйдө ылдый ысык суу менен башка кыйынчылык түшкөндө, өтө бир оор күндөр, сыноолор келгенде адамда кандай сапат маанилүү деп мындай бир. Оор күндөр келгенде баягы эң негизгиси мага кыйынчылык болуп атат деп туура эмес жол тандап кетпеш керек. Эң негизгиси себеп дегенде ар дайым адам болуп калыш керек да. Бул биринчи нерсе. Именно ошол күрөш болот экен, ар кандай ойлор келет экен. Мисалы мен принциптерге турбай ошол учурда бийлик менен сүйлөшүп кетсем эмне болот эле деп өзүмө да ой суроолорду бересиң да. Анан ошол суроолорду бергенде мен бирок антип жашай алмак эмесмин, анда өзүмдү өзүм саткан болмокмун деп баягы өзүңдөгү бир принциптерди, өзүңдөгү бир баалуулуктарды сатканга барабар болуп, ошондой ойлор көп ойлор жүрөт да. Анан негизгиси баягы адам кылган нерсени ар бир адам кылат да. Ушуну Тайтам Раматылык көп айтчу эле. Адам жасаган нерсени адам кылат, жасай алат. Ошондуктан баягы башында кыйынчылык болсо дагы ошого чыдап, анан туура пландап, туура максат коюп, анан кадам баягы таштай берсе эле ийгиликтерге жетсе болот да. Баягы эң негизги маселе адам сынып калбаш керек да. Сынып, анан мисалы өткөндө эле бизде жана Кыргызстанда окуяны көрдүм. Жанагы ак Ордодогу 2 адамды өлтүргөн баланын историясын бирок кыскача окупадыкпы. Анан ал айтып атат, официант болуп иштеп жүрүп, анан жумушун жоготуп, анан ошол акча бир жерден табыш үчүн адамды өлтүрүп акча алам деген ойлогон экен да. Анан ошондо ал адам өзүнүн адамдык сапатынан чыгып кеткен нерсе да булчу. Ошондуктан бул туура эмес мыйзамсыз, туура эмес жолдорго барбай, адам катары сакталып калсаң, анда сен ошондо кыйынсың да. Анда адам катары күрөшүп ийгиликке жетсең, анда сен ийгиликке жеткенсиң. А эгерде айбан болуп кетсең, анда туура эмес болуп калат да. Эми адам негизи мындай ичкен жегенин таап, күнүмдүк тамагын таап, ошондой бир туруктуулукка жетишкенден кийин мен наным бар, ичерге чайым бар, болду, жатарга үйүм бар деп жүрө бербестен, андан дагы мыкты бир ийгиликти жаратууну бир пландайт экен да негизи көпчүлүгү. Ийгиликке жетүүнүн ар бир өлкөдө өзүнүн бир модели барбы, же Америкада мисалы үчүн ийгиликтүү болуу үчүн эмне кылыш керек? Өзүнчө бир модели барбы? Америкада ийгиликтүү болуш үчүн көп иштеш керек. Анан изденип иштеш керек да. Анан бул жерде биякта америкалыктар негизи көп иштейт. Көп кыргыздар менен биз ич арада сүйлөшүп калабыз да. Анан мисалы мен көп кыргыздар айтышат, мен Кыргызстанда ошо Америкадагы иштесем, Кыргызстан эле байып кетмекмин дешет да. Анан действительно биякта адамдар баягы мигрант болуп келгени үйгө барып уктаган эле барат, калган учурда иштешет. Той топур, дос постор менен деле жолугуш, бул убакыт жок агачы. Америкада эң кымбат нерсе бул убакыт. Анан ийгиликтин эң эле жакшы жери биякта ошол баягы иштейсиң, бирок ошого жараша табасың. Анан системасы дагы мындай бизнес кылууда мындай салыштырмалуу баягы калыс түзүлгөн. Мисалы көп иштериң онлайн бүтөт, бизнеске тоскоолдук жок. Наоборот, шарттар бар бизнеске, кредиттер бар, эч кылса документтер бат бүтөт. Мисалы канча бир 5-6 жылдан бери ушул трак бизнесин иштетем. Мисалы госоргандар менен бир 2 жолу жолуксам жолуккандырмын, баягы өзүнүн иштери болгондо дагы. Бир жолу аудит келгенде жолуктук, алар келип текшерип кетишти. Болду. Калган учурларда бири-бириңди тааныбайсың, бири-бириңди көрбөйсүң дагы да. Анан ошол системасы туура курулган да. Ийгиликтин эң негизгиси бизнеске шарт түзүлгөн деп ойлойт элем Американычы. Эми канчалык өзүңдө демилге болгону менен бизнесте Америкада негизи качандан бери, канча кылымдан бери бул бизнес өзүнүн изине түшүп калган, калыпка түшүп калган. Сен жаңы велосипед ойлоп деле таба албайсың дешет да. Анан эми ал жерде сиз мигрант болуп барсаңыз, сиздей мигранттар да бар ал жерде. Анан кандай бир баарын нөлдөн башташка туура келди да, же кандай болуп калды? Ооба, баарын нөлдөн баштадык. Ошо жана башында айткандай эле жанагы таксиден баштап, анан трак чыгып, трак айдап, анан бир партнер менен биригип экөөбүз башында трак компанияны ачып, ошо менен көбөйүп, анан кийин бөлүнүп кеттик. Анан ошентип баягы баардык нерсени нөлдөн баштадык.
адаптация жагы кыргыздын баягы элинин баягы менталитети да башка, ал жердеги менталитет башка дегендей көнүшүү адаптация жагы кандай болду элге, коомго, чөйрөгө? Адаптация жагы негизи жеңил эле болду дейм. Америкалыктарда мындай бирөөнүн ишине бирөө кирише бербейт да, биякта ошол жагы бар. Өзүңдүн ишиң менен эле жүрө бересиң, бирөөнүн башы оорубайт. Эмне кийип жүрөсүң, кандай сүйлөп жүрөсүң, сен кайсы улуттансың деп эч ким суроо бербейт. Башында келип жада калса жана английский слабыйраак болуп чулдурап сүйлөп калсаң деле анан баягы тартынабыз да биз. Эми бизде оказывается Кыргызстанда бизде баягы тилди билсең так бил, болбосо билбе деген сыяктуу бир түшүнүк жаралып калыптыр да. Анан так чулдурап сүйлөгөнүндө өзүңөн өзүң уялып, тартынып, не кылып анан кээ бирде баягы башында айтып коесуң да, кечирип кой, мен тилим жакшы эмес деп айтсаң, сенин тилиң сонун эле болуп турбайбы? Мен сени сонун эле түшүнүп атпаймынбы деп сага баягы дем берип коет. Америкада. Кайра Америкада америкалыктар таксиде жүргөндөчү. Анан кээ бир нерсени сурасаң, булардын эң негизи максаты булар тилди баягы инструмент, коммуникация катары түшүнүп, эптеп сени түшүнүп алса эле болду экен, ошого басым жасайт экен. Ал сен туура сүйлөп атасыңбы, туура эмес сүйлөп атасыңбы, ал вообще маани жок экен бул америкалыктарга. А бизде мисалы мен орус класс окуп калдым да Кыргызстанда. Жарымын орус класс, жарымын кыргыз класс окудум. Анан ошондо бизде кыргыздар орусчаны мындай туура эмес сүйлөп алса, кыргыздарды шылдыңдап баягы котулап калат да. Анан биз ошол комплекстер жаралып калган экен, биздики ошо баягы Советский Союздун комплекстери го дейм. Ошонун несинде ошол нерселерден бир топ учурда айрылдык да. Баягы башында ошол комплекс менен чыга албай, мен так сүйлөшүм керек дейсиң, бирок так кайдан сүйлөйсүң? Биякта туулуп өспөгөндөн кийин. Ошолдой айырмачылыктар бар. Булардын эли негизи мындай мигранттарга мамилеси түз эле, жалпы жонунан. Эми азыркы учурда кичине күчөп атат, Трамптын келиши менен расизм болуп атат, неме болуп атат, бирок жалпы жонунан айтат элем мындай адаптация жагы жеңил өттү депчи. Негизи ал жактагы ушул Кыргызстандан барган мигранттар, кыргыздар, кыргызстандыктар мындай бул жакта жүргөндө негизи өңчөй мыйзамды деле сыйлабай эле, жолдо жүрүүнүн эрежесин деле сыйлабай эле, таштанды деле таштап эле, ары бери мындай мыйзамга каршы деле иштерди кылып кое берет. Анткени мындай жазаланбашын билишет да бул жакта. Ошондой го негизи, өзүңүз жакшы билесиз. Анан чет жакта жүргөндө, тагыраак айтканда Америкада жүргөндө бир кыргыздар кандай болуп калат экен, мындай тартиптүүлүү болуп, мыйзамга көнүп, мындай терс сыпаттарын көргөзбөй, мындай түп-түз тартиптүү болуп калышабы экен? Жалпы жонунан кыргыздар баягы мындай кыргыздар башка элдердей элдер да, жалпы жонунанчы. Анан башка чыкканда бизде мисалы калтары айтсак, Алматыга чыкканда эле кыргыздар сонун айдап калышат. Казактардын полициялардан коркуп эле, жакшы эле, баягы кыргыздын ар кандай менталитети жок эле, биз өзгөчө элбиз, биз бунтарьбыз, биз тиги эркиндикти өтө жакшы көрөбүз деп биз өзүбүздү баягы актай беребиз кээ бир жерлерде. Бирок аларсыз эле сонун эле айдап калышат. Ал эмне? Болгондо режим, мамлекеттик режим туура болсо, мисалы, мыйзам бускан адам сөзсүз жазасын алса, анан ошол жазаны берип аткан адам баягы туура эмес иштерге барбаса, кечирип коюп, пул алып коюп иштерге барбаса, анда ошол системаны так билсе, кыргыз болобу, кандай адам болбосун, баары бир режимге баш ийет. Себеп дегенде режим баягы күчтүү да, ал камап коюшу мүмкүн, ал деген штраф берип коюшу мүмкүн. Ошол себептен бияка келген кыргыздар деле кадимкидей эле негизи мындай режимге баш ийет. Эми арасынан болуп кетер, баягы көңгөн адат ойноп кетер, бирок жалпы жонунан мыйзамга баш ийип эле жашашат. Просто ошол мисалы биякта кандай кылат? Бири-биринен могу жерде мынтип койсо, булар деген көңүл бурбайт экен, байкабай калат экен деген бир эле баягы схемаларды колдонуп ийишпесе, баягы ошол учурда. Бирок жалпы жонунан баш ийишет. А эгерде ошого жаза бериле турганын анык билсе, анда аны эч качан кылышпайт да. Ал мыйзам бузууга барышпайт. Биз эми өзгөчө эле эмеспиз. Биз баарында эле калган элдей эле, калган улуттай эле элбиз деп эсептейм да. Окшош элебиз. Жаман да эмеспиз, жакшы да эмеспиз, ошондой элебиз. Болгону туура система куруш керекпиз да.
Ошол менин оюмду окуп эле айтып койдуңуз да, азыр мен ошол суроону берсем деп аттым беле. Мына Кыргызстанда жашап жүрдүңүз. Эки көз, бир мурун, эки кулагыңыз бар. Башка кыргыз мигранттарын деле ошондой. Америкага барып жашап атасыңар. Кадимкидей эле америкалыктардай болуп эле алар сезгенди силер деле сезип, алар окуган жаңылыктарды силер деле окуп жашап атасыңар. Кайсыдыр бир кылган бизнесиңер бар, бизнесиңерге татыктуу киреше аласыңар. Кем эмес, татыктуу түрдө аласыңар. Жалдырабай, жалынбай, жакшы жашайсыңар. Демек, ошондо мынау Американы кууп жетиш үчүн бизге дагы 50-60 жыл бар деп ошондой нерсени айтышат да биздечи. Анан бирок ошол эле учурда ошол эле аң сезим менен Америкада жапжакшынакай болуп ошол системада жашап атасыңар. Демек, системаны киргизиш үчүн дагы ошондо 50-60 жыл керек болобу бизге? Бизде мен ойлойм, системаны жакшы курган, баягы мындай айтканда, мамлекет куручу инженерлер келсе, жанагы азыр Илон Маск деген Тесла курбадыбы? Ооба. Ошондой сыяктуу эле мамлекетти кура турган инженерлер келсе, аны бат эле курса болот. Себеп деген негизги башкы нерсеси бул мамлекет өнүгүүдө бул мыйзам иштеш керек, мыйзам так иштегенде кылыш керек. Экинчиси, мындай билим системасын оңдош керек, адамдар билимдүү болуп, ошол билимге басым жасаса, ошо билимдин арты менен көп нерселер реформа болот. Бизде ошол негизи кыргыздарда бир акыркы учурлардагы менин оюмча бир кемчилигибиз бул билимге анча басым жасабай келебиз. Ошо билим аркылуу артта калып атабыз да. Өнүккөн мамлекеттердин баары ошо билим аркылуу өнүккөн. Анан аларда так түшүнүк болгон, мыйзам иштеш керек, билим күчтүү болуш керек, дүйнөлүк конкуренция. Өзүнүн эле тиги кошунаңдын билим аркылуу тиги бир нерседен утуп алып эле сүйүнбөш керек да. Мисалы, көп учурларда байкап калам, казак кыргыздар кимибиз угуракпыз, кимибиз сугуракпыз деп эле талашып калышат. Анан ичи эле баягы тарыхты да. Мен ойлойт элем, что аны баягы тарыхты талашып отурбай, аны интерпретация кылыш керек, баягы туура мындай маалымат бериш керек, бирок азыркы технологияларды, азыркы дүйнөнү таң кала турган бир жетишкендиктерди талашып ошого умтулсак, ошондо бизде өнүгүү болот эле да. Бул негизи ошо билим. Мисалы, ошол Америкага келгендердин деле башында жалпы нерсе билимдүүлөр келген да. Билимдүүлөр келип, алар келип теңтайлашып, бияктагы чоң корпорацияларга жумушка орношуп, Google болобу, Microsoft болобу, каягына болот, баарына Facebook болобу, ошонун баарына жумушка орношуп, андан тышкары деген аякта ийгиликтерге жетип, же бизнестерин ачып, өзүнүн стартаптарын ачып, ал эмне? Ал ошо билимдин күчү. Ошондуктан Кыргызстандын системасында ошол билимге басым жасасак, мыйзамга басым жасасак, анан бизнеске шарт түзсөк, биз деле бат эле өнүксөк болот. Себеп дегенде мамлекет чакан мамлекет, чакан мамлекетте реформаларды жүргүзүш батыраак болот. Кыргызстанда билимге такыр эле көңүл бурулбайт деп мен өзүм айтпас элем, жеке менин оюмча. Бирок ошол эле учурда сиз байкагандай баары бир билимдүүлөргө караганда бизде мисалы үчүн жанагындай UFC'ге барып жеңип келгендер, Бивол, Хабиб дегендерге аябай мындай там беришет, суктанышат. Анан ошолорго баягындай сыйлыктарды беришет дегендей. Анан биздеги билимдүүлөр билиминин кереги жоктугун түшүнүп, татыктуу түрдө өзүнүн коомдо ордун, маянасын, айлыгын ала албастыгын түшүнүп, эми көпчүлүгү негизи ошол сыртка, Европага, Америкага барышат. Анан ал жакта ошондо билимдүүлөр, диплому барлар чемоданга салып койгон. Ал жакта негизи кандай жумуштарда иштешет негизи? Кыргызстандан барган мигранттар кайсы кесиптерде, кандай иштерде иштешет? Эми жалпы жолдон алганда бизде трак сферасында трак айдап иштегендер көп. Жаңы келгендер көбүнчө таксиде иштейт. Доставка деп коет, тамак аш жеткирип иштейт. Анан жана окуп кеткендер көбүнчө ошол жана IT тармагына киргендер бар. IT тармагында көп эле мекендештер иштейт ошол жакта. Андан тышкары ийгиликтерге бир топ эле жетишип, чоң ийгиликтерге жетип атышат. Эми арасынан ошол жалпы багыттар ошолор да, тиги такси, трак, доставка, IT ошондой. Анан бул Чикагода ошо бизнесте баягы трак компанияларды ачкандар негизи Америка боюнча көп. Анан Чикагода ошо ресторан бизнесин ачкандар көп. Ресторандардын саны эле бир 40-50 болуп кетти го дейм. Могу Чикагонун тегерегинде
каалаган жериңде барып кыргыз ресторанына кирип тамактанып кетсең болот да. Мындай Кыргызстанда жүргөндөй элебиз аяк жагынанчы. Өзүбүздүн да фаизабыз бар. Мындай жакшы эле баратат да өнүгүү жагындачы. Лагман, манты, беш бармак баары Чикагода. Бүт баары бар. Бүт баары бар. Лагман, манты, беш бармак, кээ бирде керек болсо тиги жылкы союп келип, чучук эме жасап деле бияктан казы карта, анын баарын жасап эле жеп алабыз. Биякта өзүбүздүн шоронун продуктылары бар. Буякта курут-пуруттарыбыз бар. Каалаган нерсебиз баары эле бар. Жанагы чоң тойканаларды салып, ичине 12ге чейин олтуруп, үстөлдөрдө жайнатып, бийлеп, тамадалар сүйлөп, ошондой нерселерибиз жеттиби, жете элек баякка? Жок, ал биякта тойлор мындай чакан болот. Ысырапчылык жагынан кичине мындай анчалык деле жок. Себеп дегенде тойлор көбүнчө мен билгенден бир 30-40, 50 киши менен, баягы жакындар менен, баягы үйлөнүп, жакындар менен баягы Куран окутуп, ошондой нерселер болот. Анан көп учурда болгондо да мен канча жерге барам, биз баягы 12-1ге чейин баягы биздегидей отура бермей жок. Бул жерде барды бир 2-3 саат отуруп чай сүйлөшүп, анан чыгып кетет да. Мындай убакыт биякта өтө тар. Негизи бул жакта да ошо тойлорду чектеп болгон күч аракетти жумшап атышат. Эми баягы той топур менен эле 12ге чейин жүрө бербейли деп ошондой аракеттер болуп атат. Эми сиздин баягы трак бизнесиңиз боюнча көптөгөн мындай бир тажрыйба топтоп, изденип атып, өзүңүздүн трак компанияңызды түптөдүңүз да. Анан бирок бүгүнкү күндө ушул президент Трамптын ушул башкаруусунда трак бизнесине дагы айрым бир мындай бир кыйынчылыктар болуп атат окшойт. Бул жаатта кандай болуп атат? Ооба, азыр Трамп келгени баягы булар деген мигранттар менен күрөшөм деп, ошол мигранттарга мындай кээ бир жерлерден, бир топ жерлерден бөгөт коюп атат. Мисалы ошол эле баягы CDL права деп коет, commercial driver license деп коет. Бул эме чоң тракторду айдаганга разрешение бергенчи, анан ошону мындан ары алганга мигранттарга болбойт. Баягы буга чейин келип баягы разрешение на работу, work permit деп коет, ошо менен иштегендерге болбойт деп атат. Андан тышкары буга чейин ошо мурунку алып жүргөнүңөрдү кайра жаңыртып, кайра срогун узарта албайсыңар деп баягы мыйзам кийирип атат да. Анан ошол учурларда ушул нерсеге карап, билбейм, азыр кичине кыйынчылыктар, бир топ кыргыздар коркуп тракторун токтотуп үйлөрүндө отурушат. Себеп дегенде жолдон кармагандар болуп атат. Кармап кетип атышат. CDL ошол драйверлерди, айдоочуларды. Билбейм, бирок мен жеке оюмча бул эми кыйынчылык эле болуп атат, бирок менин оюмча мындай көбү нерсе кармаганда бир определенный бир нарушениялар болгон үчүн, мыйзам бузуулар болгон үчүн гана кармап атат го деген ой бар. Бирок көбүнчөсү айтып атат, баарын эле подряд кармап атат дейт. Мындай ушул боюнча мындай так мамлекеттен инструкция жок да азырчы. Кимди кармап атканын мындай ачык айтпай айтып атышат. Криминалдар кармап атабыз дейт, бирок биз билгенден кармагандар да криминалдардыр эмес. Криминал деген эмне? Криминал деген баягы биздикиндей түшүндүк эмес, буякта жанагы бири-бирин жанагы бандиттер депчи. Мисалы, скоростной режимди катуу бузуп, сен определенный скоросттон ашыгыраак айдап койсоң, ошол да криминалга жатып калышы мүмкүн. Же болбосо тиги аялыңды сабап койсоң, домашний насилие болуп, ал да криминалга жатып калышы мүмкүн. Мындай криминалдардын түрлөрү бар. Анан ошондой бир же болбосо миграционный бир документтерди, процедураларды бузгандар. Мисалы, учурунда барып регистрация кылыш керек. Ошондой учурларды мен ойлоп атам, ошол менин пока маалыматым боюнча бир нарушениясы болгондорду кармап атат да. Анан элдер айтып атат, нарушение болбогондорду деле кармап атат дейт. Андай деле жок деп айтпайм, бирок алар болушу мүмкүн, бирок азыраак болушу мүмкүн да. Анан андайларды сураштырсак эле, тиги таанышынын таанышы анан так маалымат ала албай атабыз да, ошо эмнеден кармалды депчи. Анан эми бир нарушениясы болсо деле көп учурда айтмак эмес болуш керек да, көп учурдачы. Мисалы, биз кармап кетти, жөн эле кармап кетти деп коет да. Мүмкүн процедурасын катса, может быть, ошо миграционный документтер туура эмес толтурулган. Мүмкүн деген дагы бир процедуралар бузулган. Ошолор болушу мүмкүн, ошону билбейм азыр. Мындай так маалымат жок, бирок негизи тоскоолдук жаралып атат да. Анан буга айтып койчу нерсе, бул негизи мигрант Американын күчү, бул мигранттар менен Америка да.
ар бир өлкөдө мигранттар бул жаңы рабочий сила. Мисалы бул деген жанакы жергиликтүү калктар иштебей турган иштерди мигранттар иштейт. Бул биринчиден. Экинчиден, мигранттар ар дайым өлкөгө жаңылыктарды алып келет. Жаңы бир новшестволорду алып келет да, жаңы технологияларды, жаңы көз караштарды. Бул ошол жаңы жана кан да. Ошон үчүн бул нерседен негизи жабылбаш керек. Мисалы Америка буга чейин күчүнүн ошо эң секрети бул мигранттар болгон. Дүйнө жүзүндөгү мындай тыңдар, предприимчивый адамдар, билимдүүлөр, ошолордун баары чогулуп келип анан Америка кылган да. Бул жерге баягы кошуп кетчү нерсе, Кыргызстанда деле бар 2-3 жыл мурун бир индустарды, мигранттарды кууп чыкпадыбы? Анан ошондо мен ичимен бир кейип койгом да. Мигранттар келип атканы бул бизге деген жакшы көрүнүш болчу. Наоборот, ошо мигранттардын билимин, мээсин, эмгегин туура колдонуп, мамлекетти өнүктүрүүгө жумшап алсак, ошол бизге мүмкүнчүлүк болмок да. Эгерде биз жабыла берсек, өзүбүздүн кашада өзүбүз кайнай берсек, биз көп ийгиликтерге жетпейбиз. Мындай дүйнө жүзүндө мындай өзүбүзгө керектүү нерселерди баягы мыйзам аркылуу, өзүбүздүн бир процедура аркылуу мындай коопсуз кылып бекитип алып, бирок каалаган иш кыла берсе болот да. Ошондуктан айтат элем, бул негизи биякта деле мындай туура эмес иштер болуп атат. Анан эң негизгиси Америкада адамдардын төрөлүшү аз. Анан булардын төрөлүшү, эгерде мигранттар келбей калса, буларда демографиялык кризис башталат. Демографиялык кризистин ар жагы кыйын болот да. Ошол себептен Трамптын азыркы саясаты бул популисттик саясат. Дүйнө жүзүндө негизи азыр популисттер, оңчулдар бийликке келип атат. Ошол тилекке каршы ошондой иш болуп атат да. Сиздин ошол трак бизнесиңизде мындай туруктуубу абал же мындай тигил президент кетет, бул президент келет, алардын келиши кетиши менен силердин ишиңерге таасирин тийгизбейби? Мисалы үчүн банкрот болгон, ылдыйлап кеткен жана Греция ошондой болуп аткан жокпу? Негизи мындай туруктуу эле деп айтат элем. Бирок Трамптын келиши азыркы учурдагы саясаты кичине таасир берип атат, бирок эми башка компанияларга салыштырмалуу биздики туруктуу эле. Себеп дегенде кээ бир компаниялар бар, мисалы бир гана ошол жалаң мигранттарды алып алган, мисалы только биздикилерди, кыргыздарды же ошондой эле ошолорду кууп, мен угуп атам, оор акыбалда деп ошондой компаниялар азыр. Биздики аралаш. Бизде ар кайсы улуттун өкүлдөрү иштейт, орус тилдүүлөр көп иштейт. Анан ошол себептен бизде мындай туруктуулук ошон үчүн дагы бар да. Мисалы мен ойлойт элем, мисалы биздин даже статистика боюнча, Трамп баягы CDL жанагы айдоочуларды кармап баштаганда, айс офицерлер деп коет, миграцион офицерлер. Ошолор кармап баштаганда көбүнөсү кыргыздар токтоду окшойт да. Биздин компанияда мисалы кыргыздар көбүрөөк токтоп үйүнө жашынышып, анан бирок орус тилдүүлөр, башка улуттагылар токтобой эле иштеп жүрүшөт. Коркпой эле иштеп жүрүшөт жолдочу. Анан мен ойлоп койдум, буга таасир баягы кыргыз блогерлердин таасири болду окшойт. Бир-эки эмесин ажиотаж кылып үйүп, баягы коркутуп коюшуп. Андан тышкары мен дагы бир нерсени ойлойм. Мисалы, бул жерде ошо корккондордун көбүнчөсү документтерин порядок кылбай, эптеп-септеп, чампалап тапшырып койгондор болду окшойт. Биздикилерде ошондойрок көбүрөөк болуп калды деп ойлойм. Жана кармалып кеткендердичи, документтерин чампалап эле тапшырып койгон. Анан кийин башкалар мисалы документтерин тапшырып, бүт кейстери даяр, эгерде даже кармап кетсе, ичинен соттошуп, ошол жактан утуп чыгам деген настрой менен жүргөндөр дагы мындай. Ошолор наоборот коркпой жүрөт окшойт да. Себеп дегенде биз өзүнүн айдоочулар менен сөйлөшүп калабыз да. Мен аларга айтсак айтат, кээ бир айткандар болду. Эми кармаса кармай берсин, мен как раз бүт документтерим даяр, ичинен соттошуп чыгабыз. Наоборот, документимди тезирээк бүтүрүп алам, эси мени кармап кетсе деп. Себеп дегенде кармап кеткенде ичинен сот батыраак жүрөт да, детеншнге барганда. Бул тышта баягы биякта жашап жүргөндө, анда соттор жылдап созулат. Анын да плюсу бар, минусу да бар да. Ошондуктан баягы негизги даярдыкта болуп калды го дейм маселе ошо. Ошол кыргыз улутундагы бизнес адамы катары ушул трак компаниясына кээде ушул мал менен айдоочуларды, жумушчуларды алыш керек болот. Анан ошону кыргыздардан аласызбы көбүнчө, же болбосо деги эле кайсыл өлкөнүн адамдары мындай талапты так сакташат, жумушка өз убагында келишет, өтө жоопкерчиликтүү, кайсы өлкөнүн адамдары ушундай жоопкерчиликтүү дейм да?
эми бир өлкөнүн адамдары деп айтыш кыйын го. Бирок деген ар бир улутта жоопкерчиликтүү адамдар бар. Анан бизде деген мисалы бизде орус тилдүүлөр көп. Ошо орус тилдүү адамдар негизги жалпы жонунан тагыраак болот экен. Анан иштерине мындай жоопкерчиликтүү болот экен. Ошол себептен мен жана YouTube каналдарымды, өзүмдүн Instagram каналдарымды баарын орусча алып барган себебим ошол. Бизнес максатында баягы орус тилдүүлөрдү жумушка көп тартуу максатында ошону көбүрөөк алып барам да. Анан ошол убакта көбүрөөк кээ бир адамдар бар эми мисалы кээ бир улуттагылар бар, алар мисалы техникага анча жакын болбойт. Эми атабай эле коеюн, анан кээ бир улуттун адамдары техникага жакыныраак болот экен. Алар мисалы тиги бир жери бузулса, кичинекей жерлерин өзлөрү жасай коет. А башкалар тиги сервис күтүп жата берет. Убактысын анык да кетет, сеники да кетет, акча да кетет. Ошондой жеңил немелерин карап, анан ошолорго басым жасайсың. Анан биякта баягы айдоочуну алганда жөн эле баягы улут эмесин карабайсың. Келгенде алар өзүнүн эмесин берет, жана айдоочулук күбөлүгүн. Анан айдоочулук күбөлүгүнүн негизинде сен анын буга чейинки тарыхын карайсың. Кантип айдаган. Мисалы штрафтарды алганбы, алган эмеспи, авария болгонбу, болгон эмеспи, ошонун негизинде карайсың дагы анан могул жарайт, могул жарабайт деп өзүбүздүн бир биздин баягы компаниянын ичиндеги саясатыбыз бар, өзүбүздүн требованиялар. Ошолордун негизинде чечим чыгарабыз да. Кыргызстанда жашап атып эле ошол АКШдагы трак системасында, маселен сиздин компанияңызда же башка компанияда иштесе болобу, негизи ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Ооба. Бизде Кыргызстанда да офисибиз бар, башка өлкөлөрдө да бар. Анан көп жерлерде бул деген Кыргызстанда диспетчер болуп, же болбосо жанакындай сейфти деп коет, документтерди карап, же болбосо бухгалтерияда Кыргызстанда отуруп алып, жада калса трактардын обслуживать этсе болот. Мисалы биздин балдар бар, сервис бар ошо офисте. Алар кайсы трак качан майын алмаштырыш керек, эгерде трак бузулуп атса айдоочуга ошо жерден ремонтко кирип, ремонт сервисин чакырып берип, ошол жактан полный эле ишти алып барса болот. Ошолордун баарын көбүнчө биз ошо четтен жасайбыз да, Америкадан эмес. Бизнестик мүмкүнчүлүктөр кайсы өлкөдө мындай көбүрөөк ыңгайлуу, мындай карап көрсө, сиз эми Кыргызстанды деле билесиз да. Америкадабы же Кыргызстандабы мындай плюс минустары? Мен үчүн Америкада мүмкүнчүлүк жакшы. Негизи көп адамдар үчүн жакшы го дейм. Бул жерде мындай. Түз жүрүп, түз кыймылдасаң, бирөөнүн көз каранды болбой, ака жакалабай кыймылдайм десең, анда Америкада шарт жакшы. Аны ака жакалаганды жакшы билип, бирөөнүн колтугуна жакшы баягы киргенди билсең, анда Кыргызстанда жакшы. Мүмкүнчүлүк аякта чоңураак да. Анан бул жерде баягы эң негизги нерсе азыр дүйнө интернет аркылуу мындай границаларда жоюлду десек болот да. Ошо Америка, Кыргызстандан жетип алып Америкага иштесе болот. Мисалы көп эле бияктан жолугабыз, индустар, мисалы жана телефон менен сүйлөшсөк, алар ошолордун баары индустар же башка өлкөнүн өкүлдөрү өзлөрүнүн мамлекетинде отуруп алып эле Америка рыногунда иштей беришет. Телефон менен, интернет менен. Бул дагы Кыргызстан үчүн аябай чоң мүмкүнчүлүк. Мен айтат элем, эгерде Кыргызстан ушул жака басым жасаса, дүйнө жүзүндөгү мындай колл-центрге айланса болот да. Жанакындай диспетчерлерди кылат, же болбосо эми түрү бар. Такси болобу, медицина болобу, бүт жагында IT-де болобу, ошондой жумуш орундарында алып Кыргызстанда отуруп эле дүйнө жүзүндө иштей берсе болот. Бул Кыргызстан үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Буга чейин биз Кыргызстанды баягы тупиковый мамлекет деп эсептечик да. Анан интернеттин пайда болгону менен биз тупиктен чыктык десек болот да. Эгерде ушуну өздөштүрүп, ушуну туура алып кетсек, интернетти баягы дүйнөгө чыгуу ресурс катары карасак, анда биз көп ийгиликтерге жетсек болот. Ошол себептен бул чоң мүмкүнчүлүктү убакыттан баягы кетирбей колдонуп калышыбыз керек да. Орусияда мына Борбордук Азиядан барган мигранттарга көп нерсе орой мамиле кылып, чурки деп, дагы башка деп, мындай экинчи, үчүнчү сорттогудай мамиле болуп калып атпайбы? Жана полициялары дагы аябай мындай адамга эмес, малга мамиле кылгандай, ушундай мамиле кылган учурлар дагы болуп калып атат. Америкада ушул жагы кандай? Мисалы үчүн ар кайсы жактан мигранттар барат Америкага деле. Америка деген бул биздин жер,
америкалыктардын жери келгиндер бул жерде болбошу керек, баягы Россия для русских деген сыяктуу, Америка для американцев деген сыяктуу ошондой мамилелер болбойбу кээде? Мындай жалпы жөнүнөн андай мамиле жок. Себеп дегенде биякта Америка өзү мигранттардын өлкөсү. Анан бирок эми Трамптын келиши менен ошондой баягы ошондой настройлор бар да. Кээ бир учурларда, кээ бир жерлерде болуп атат. Бирок деген эми биз бирок Россиячалык баягы чурки, анан тиги жанакындай баягы ар кандай сөздөр менен эме сөг албайт да. Себеп дегенде биякта сен сотко берип сот утуп аласың да. Бияктын негизги күчтүү жери булардын сот системасы калыс иштейт да. Булардын сот системасы мисалы Трамптын чечимдерин жокко чыгарып коюп атат, токтотуп коюп атат. Ошондой болуп аткан нерсе үчүн булар коркушат. Себеп дегенде эртеңки күнү аша чаап кетсе, сот менен утуп алсаң, миллиондорго чыгып коюшу мүмкүн булардычы. Ошол себептен система кармап атат, бирок ошондой настройлор пайда болуп атат Трамптын келиши менен. Анан жалпы жөнүнөн бирок деген американецтер эч качан мисалы мага эчтеке деп ушу канча жылдан бери жашайм, бир да жолу мага мындай бетиме мындайсыңар, тигиндейсиңер деп бирөө айтып көрө элек да. Баары эле жылмайып күлүп эле, же болбосо мындай башкача бир мамиледе өзүн көрсөтүшү мүмкүн, жактырбаган мындай взгляддар менен элечи болуп ашып кетсе да. Бирок андай деле аз эле да, көп постоянно мындай андайды жолуктура бербейсиң. Америкага келгендердин мисалы кыргыздарга деле көп нерсеси жагып калган ошол. Бул мындай айтканда жылмайган өлкө да. Жылмайып күлүп жүрө берет. Өткөндө эле дос балам кетти Кыргызстанга, анан кетип атканда анан айттым, эми келинчегиң барганда кыйналат болуш керек. Себеп дегенде жылмайган өлкөдөн кичине мындай тостой кандай мындай грубый өлкөгө кетти да. Үңүрөйгөн. Элдерибиз грубыйраак. Үңүрөйгөн. Тияка барсаң, мисалы эсимде Кыргызстанда тиги магазинге кирип бирдеме алайын десең, алсаң ал, албасаң кетпейсиңби деген сыяктуу учурлар эле болгон да өзүбүздө элечи. Биякта эч качан да антип айтпайт. Бул жерде жылмайып тиги өзүнүн баягы жылмайуу менен тосуп алат. Көчөдө лифтте турсаң деле жылмайып сүйлөшүп бирдемени когорашып кетесиң да. Анан бул нерсени мен эмеге бул нерсени окшоштурам. Биздин айыл да ошондой. Мен билбейм, мен өскөн айылда ар дайым кичинекей чакта кетип баратып, таанысаң, тааныбасаң да учурашып өтүшүң керек болчу. Салам алейкум деп, кандай жакшысыңарбы деп учурашып, жылмайып, күлүп, ошол американецтердин ошол сапаттары бул нукура кыргыздын сапатына окшош деп ойлойм да. Биз ошол жерден аябай окшошпуз да. Айылда дагы буларда да ошондой. Шаарга келгенде эле үңүрөйүп калышат да. Керсейип. Негизи мындай америкалыктар сиздин эми эл аралап жүрөбүз, кайсы бир чөйрөдө болобуз, ошол баары Америка комундасыз да. Мындай Борбор Азия деген, анын ичинде Кыргызстан деген өлкөнү билишеби? Сизди мисалы үчүн мен кыргызмын десеңиз, же баарын эле сизге окшогондор мына Кытай дейби же кандай? Бизге окшогонун баарын эле Кытай дейт. Анан редко Корея дейт. Азиаттын баары эле Кытай деп ойлойт болуш керек бияк көбүнчөсүчү. Анан Кыргызстан десең Курдистан деп калат. Адаш бизди жакшы билбейт, биздин өлкөнү. Американы бул адам укугун бийик койгон өлкө катары башкаларга үлгү кылынып жүрөт да, бирок Американын өзүндө мындай адамдын укугу бузулабы? Эми бузулбай койбосо керек го, бирок көбүнчө кандай жагынан бузулат адамдын укуктары, кандай жагынан бузулат Америкада? Эми жалпы жонунан эми бузулбаган өлкөлөр жок, бирок деген бул жерде бир кичинекей нерселер деле бузулат го дейм. Мисалы билбейм, мындай биякта адамдын укугу бузулуп атса, сот менен жеңип аласың да. Ошол себептен мындай чоң деле бузуулар болбойт да. Анан ичара биякта деле бар, эми жок эмес. Бул өлкөдө деле мисалы жанакы үй бүлөлүк зордук, зомбулук деген деле бар. Биякта жок эмес, ал деле бар. Бирок алар аз болот да. Анан эгерде ал нерсе деген бийлик органдарына билинип калса, ошол нерсеге аябай чоң жазасын алышат. Мисалы, аялы күйөөсүнөн коркуп атса, бияктын полициянын эмеси бар, ордери бар. Ошо менен
момча расстоянияга аялыңа жакын жологонго же могул үйгө жакын жологонго укугуң жок деп коет дагы, эгерде ошону бузсаң тигине камап кетет, кармап кетет. Бул биринчи предупреждение. Себеп дегенде тигинин жеке жашоосуна, өзүнүн өмүрүнө коркунуч келтирип атасың деп неметишет да. Мындай биякта мыйзамдар менен көп нерсе туура мындай тушалган да. Ошондой нерселерден бөгөт коюлуп коет. Анын такыр жок эмес. Эми кээ бир учурларда баягы эми көчөлөрдө кээ бирде кармашып калгандар болот. Эми алар мындай аз эле го дейм негизичи. Эми мындай бир контрасттуу бир суроо да. Кыргыздарга канча аракет кылган менен америкалыктар кайсы бир жагынан барып кууп жете албайт деген сыяктуу жактарыбыз барбы биздин? Америкалыктар баары бир аракет кылса да баары ал жагынан бизге жетпейт го деген мындай позитивдүү жагынан айтып атам. Биздин менин оюмча булар кууп жете албаган жери бизде мындай үй бүлөлүк, биз үй бүлөгө басым берген улуттарга киребиз го. Биз баягы коммуна болуп, жаамат болуп жашайбыз да. Булар америкалыктар негизги жалпы жөнүнөн индивидуалисттер. Только жеке жашоосун, өзүнүн жашоосун карайт. Анан ошол жагынан биздин күчүбүз, биздин баалуулугубуз ошондо болуш керек. Мисалы, көп кыргыз үчүн бул үй бүлө менен чогуу болуп, үй бүлө караганда балдарың менен, небериңерим менен чай ичип, тамак ичип, баарлашып турган бул эң баалуу нерсе болуш керек. Анан баягы жашоонун ансыз жашоонун өзүнүн баягы маңызы кетип калат болуш керек. Ошол жагынан биз деген америкалыктар бизди угуп жетпейт болуш керек. Бирок булар деле эми өзлөрүнүн үй бүлөлөрүнө көңүл бурушат, бирок булардыкы мындай үй бүлөлөрдүн форматы башка да. Булар өзүнүн атасы, энеси, бала чакасы ошолор боюнча үй бүлө болуп эсептелет да. Анан берки бир туугандарың анан тиги ата энең үй бүлөгө көп кирбей калат да. Булардын форматы боюнча. Анан ошол жагынан жетпейт болуш керекпиз. Бирок мен ойлойт элем, дүйнө жүзүндө негизи азыркы учурда индивидуализм күч алып атат. Мисалы, адамдын укугу, адамдын баланын болобу, жеке адамдын болобу баарынын укугу деп атат. Бирок ошол учурда үй бүлөлүк баалуулуктардын, үй бүлөнүн укугу деген өлкө жок эсе. Эгерде мен баягы Кыргызстанда жүргөндө айтты, бир проект көтөрүп чыктым эле. Эгерде биз Америка мисалы демократияны баягы көтөрүп чыгып дүйнө жүзүнө таңуулап атса, биз үй бүлөлүк баалуулуктардын форматтарын жакшы иштеп чыгып, үй бүлө деген эмне, үй бүлөнүн укугу кайсерден, мисалы аялдын укугу кайсерде башталат, кайсерде бүтөт, эркектин укугу кайсерде башталат, кайсерде бүтөт, күйөөсүнүн, кайнененики кайсерде башталат, кайсерде бүтөт, кайнатаныкы ушундай бир форматтын иштеп чыгып, ошондой форматты дүйнөгө баягы таңуулап баштасак, биздин дүйнө жүзүндөгү ролубуз пайда болуп, дүйнө жүзүнө өзгөрүшүнө, дүйнө жүзүнүн оңолушуна кыргыздар салым кошот эле деп бир проект көтөргөнбүз да. Ошондой багытта барсак, биз бир өзүбүздүн дүйнөдө ролубуз пайда болот эле да. Ошол жагын алып кетсек, биз астыга чыгат эле да, анан бизди элдер да башкача карап баштайт эле. Ар бир мамлекетте негизи үй бүлө баалуу нерсе да. Бирок ошол нерсени биз унутуп койгондойбуз да, баарыбыз эле дүйнө жүзүндө. Ринат мырза, эми кичине саясатка өтөлү. Бир аз суроону ар кандай бергенге мен аракет кылып атам. Америкалыктарда мынау бийликке болгон сындоо маданияты же мактоо маданияты кандай? Бизде мисалы үчүн бийликтин иштерин айтканда жакшы иштерин дагы айтышат, анан өтө эле жакшы деп ийишет. Ошондойлорду баягы пахта койду дешет да биздечи. Пахта коюп атат деп. Анан Америкада дагы бийлигине пахта койгондор барбы негизи? Американын Трамп келгенде өзүнө пахта койгондорду чогултуп алды, до концашниктерди, бул дагы тегерегине. Анан ошондойлорду гана ишенет. Бул Трамп негизи ушундай экен, бул боюнча жакшы эле сөз сүйлөп турсаң жагат экенсиң, анан кичине жамандап койсоң бул аябай ачууланып кабыл албайт экен. Бирок жалпы жөнүнөн Америкада бири-бирин сындаган, бири-бирин критика кылган, оппозиция болгону булардыкы аябай катуу. Булар бири-бирине жөн эле укмуш компроматтарды, укмуш нерселерди алып чыгышат. Булардын карикатураны алып чыгып алып, Трамптын камалып атканын, Трамптын бирдеме болуп аткандарын, жөн укмуш нерселерди алып чыгышат да. Анан буларда чыныгы конкуренция бар.
эки демократтар менен республиканецтердин кармашы бул эми баягы единственный буларда принциптерди кармайт, баягы насилие болбош керек, мындай баягы мындай физический насилие болбош керек да. Сөз менен булар бири бирин чучугуна жеткирип ар жакка чейин өрттөй бет болуш керек да. Эгерде Кыргызстандагы, мен азыр элестетип коем, биздеги президенттерди оппозициядагылар ошентип сындаса астында өлүп калмак да. Текебаев айткандай болуп тиги, же болбосо кырып иймек бер жактычы. А булар ошого туруштук беришет. Ошол билет, что булар оппозиция жүргөндө булар да сындаган. Ошентип кармаштын конкуренциясы абдан күчтүү. Анан жакшы жери бул ошо маданияты да күчтүү. Мисалы мыйзам бузса, ошол мыйзам бузган нерселерди булар кечирбейт, алдаса кечирбейт. Бир гана адамды кечирип атат, мен таң калам, ушул кандай болуп атат? Трампты кечирип атышат. Трамп кандай алдайт? Бул окмуш алдайт болчу. Күндө 2-3 маал позициясын өзгөртүш мүмкүн. Ошондо да ушуну колдоп, ушуну эметкендер бар. Бирок рейтинг түшүп атат. Жалпы жонунан чыныгы демократия менин оюмча ушактагы да болот болуш керек да. Ошондо Трампты кичине ошол демократия боюнча бул үлгү болгон Американын президенти деп аталганы менен Трамп өзүн диктатор десе болобу Трампты? Ал акчасы менен башкарып атабы же кандай күчү менен башкарып атат? Акчасы мененби? Жок, Трамп акчасы менен эмес, Трамп деген өзүнүн аферистиги менен башкарып атат болуш керек. Себеп дегенде мындай болгон да, буга чейин ар бир президенттердин өзүнүн нормасы болгон. Ошол мисалы могу предел, мындан ашпайм. Буга чейин баягы мындай саясий оюндарды жүргүзө алам, бирок мындан ашып кеткенде бул уже деген моралдык нормадан чыгып кетет, ага бара албайм деп бул өзүнүн бир нормаларын иштешкен да. Анан Трамп келгенде ал нормаларды карабай, бул деген жанакындай нерселерди сапырганда, мунун колдоочулары реднектер деп коет. Кызыл эме жанакы реднек, красношейки деп коебу, жанакы кызыл кандай которуп койсок болот. Анан булардын көбүнчөсү билими начар, образованиясы жок, көбүнчө айылдарда жашаган адамдар. Трампты колдогондор. Анан ошолор мунун жанакындай популисттик сөздөрүнө ишенип, муну колдоп атат да. Мугучу алардын билим деңгээли ошол да. Анан бул ошолор менен пока өзүнүн авторитетин кармап атат. Бирок буга чейин баягы биякта президент болгон эмес да, мындай адам мамлекетти башкарган эмес, мындай адам саясатта, чоң саясатта жүргөн эмес. Анан буга азыр кандай реакцияларын кылаарын билбей, ошол жерден бир түшүнбөстүк болуп атат да. Себеп дегенде алар азыр деген мун менен ошондой туура эмес метод менен күрөшсө, анда алар деген саясий оппонентине баягы кылган ыкмалар моралдык нормадан чыгып кеткен да. Бул Трамптын деңгээлине түшө алышпай, ушул бир түшүнүксүз кармаш болуп атат да бул үчүн. Бул өзүнүн ошол жаңы полиясында каалагандай сапырып атат. Мисалы ошол ар кандай да тарифтерди көтөрүү, тарифтерди деген көтөргөндө аны деген местный баягта калк төлөбөйт, аны деген сатып аткан өлкөлөр төлөйт деп калп айтып атпайбы? Анан ошол нерселерди айтып атат, бирок Трамптын мындай экен да, канчалык көбүрөөк калп айтсаң, канчалык көбүрөөк кыйкырсаң, анан микрофонуң сенде болсо, азыркы жашоодо ошондой адамдар угуп калыптыр. Бизде эле мисалы Мотуевту бир топ угушат, Чыпалак Батырдын авторитети бар, мисалы азыр дүйнө жүзүндө эмеги микрофонго ким популисттик жакшы сүйлөй алган адамдар болсо, ошолор доступ алып, ошол коомдук пикирди жаратып атпайбы? Анан ошолор бийликке келип атат. Тилекке каршы. Анан ошондой коомдо жашап аткан үчүн бул Америкада эле эмес, бул менин оюмча дүйнөлүк баягы дүйнө жүзүндөгү бул болуп аткан демократиялык мамлекеттерге бул чоң челлендж да. Ошону кантип жеңип чыкса болот, кантип муну регулировать этиш керек деген чоң суроо туулуп турат болуш керек да. Сиз азыр ушул өзүңүздүн жеке пикириңизди билдирип атып, Трамп өзүнүн аферистиги менен эле башкарып атат дедиңиз да. Эми кашайып ушул сөзүңүздөн кийин тиги Американын ГКМБсыбы, ФБРбы келип сизди ушундай деп атат бир кыргыз деп, мындай ишиңизде чатак болбойбу мындай чыгарып ийип деген? Андай болбойт, андай кыла албайт. Себеп дегенде биякта сөз эркиндиги бар. Кандай гана болсун анчалык эмеге деңгээлге түшө алышпайт булар.
эми кармашса эме кылса сот менен деле жеңип алам эгерде ошончолукка чейин барса. Бирок көп учурда мен айткан сөздөн 100 эселеп ачуу сөздөр айтылат бул жаккачы. Мен ушул подкасттын башында айтып өткөндөй, Кыргызстанда жүргөндө ушул СДПКнын жаштар канатынын лидери болуп бир саясатта жүрдүңүз эле. Азыр эми кайра мындай саясатка келейин, мындай парламентке барайын, депутаттыкка атсалышайын деген ой жокпу? Мына Болот Борбиев дагы Чикагодагы консул кызматын өткөрүп бергенден кийин дароо мындай бул жака Борбордук шайлоо комиссиясына арызын жазып депутат болоюн деп күчүн сынап көргөн атат. Жок, азыркы учурда Кыргызстанда болуп жүрүп аткан процесстерди мындай четтен карап туруп, биз оказывается Кыргызстанда чыныгы саясат жүргүзгөндү билбейт экенбиз. Азыркы учурда саясат бул деген бир мындай определенный коомдун кызыкчылыктарын ошолорду баягы ишке ашырып, ошолордун жашоо шартын оңдоо боюнча проектлерди ишке ашыруу да. Мисалы, Трамп келип айтат, мигранттарды кетиребиз, алар деген мигранттар жергиликтүү элдин жумушун алып койду деген, бул мындай айтканда баягы жергиликтүү элдин бир кызыкчылыгын сүйлөп атат. Же болбосо бизден бизнестер чыгып кетип эме болуп калып, баягы ошол бизнестерди алып келиш үчүн биз тарифтерди коебуз деп атат да. Ошол сыяктуу бизде Кыргызстанда бир определенный группалардын элдин кызыкчылыктарын жылдырган саясаттар жок да. Бизде көбүнчө интрига. Тиги мындай экен, тиги тигинтип коюптур, а бул мынтип коюптур деп, анан ошондой интригага мен азыр аралашайын деген ниетим жок. Септегенде Кыргызстанга мен бул жакта туруп деле өзүмдүн салымымды кошуп атам деп ишенем да. Сиз негизи ошол Америкага ошол Фарид Ниязов кезинде кысым кылып, анан АКШга кетүүгө аргасыз болдум деп айткан элеңиз. Ошондой да, Фарид эми мен ошол учурда деген баягы биз СДПКнын ичинде бийликке келгенде бизде мурунку баягы бакиевчилер көп кирип кетти да. Анан ошондо биз эски партиисттер деп өзүбүздүн команданы түзүп, анан партиянын ичинен тор эмес адамдар киргендерди, коррупцияга аралашкан адамдарды тазалайбыз деп инициатива көтөрүп, жана СДПКнын ичиндеги внутрипартийный антикоррупционный комиссия түзүп, ошол жактан адамдарды иликтеп, мындай могул адамдар жарайт, могул адамдар жарабайт деп ичи кармаш башталды. Ошондо анан баягы, ошол учурда бийлик менен негизи биздин мамилебиз бузулду да. Андан тышкары анан жанакы булар деген Жээнбековду, Сооронбай Жээнбековдуку преемник кылабыз дегенде биз демиле көтөргөнбүз. Бир эле адамдын, Атамбаевдин эле каалаган, же болбосо Атамбаевдин жанындагы эле адам тандап койгон адамдарды президент преемник кылбай, баягы партиянын ичинен атынан президенттикке түртпөй, праймериз жүргүзүп, татыктуусун алып чыгалы деп ошол инициативаларды ачык алып чыкканда, анан кармаш ошондо баягы чоп кеткенде биздикичи. Ошол президент Атамбаевдин учурунда прессинг, кысым болгон учурда ошол Америкага кетүүгө аргасыз болгон экенсиз. Азыркы учурда эми режим башка, президент башка. Азыркы кезде сөз эркиндиги жаатында акыбал кандай деп ойлойсуз? Сиз эми Кыргызстанга ээн эркин эле келип кетип атасызбы? Мындай досторуңуз бар, тааныштарыңыз бар дегенде кандай экен бул жакта? Эми Кыргызстанга мен бара элекмин. Анан азыркы учурда деле убакыт келе элек деп ойлойм. Азыркы бийлик менен деле, себептегенде азыркы бийликтин деле мыйзамсыз иштери болуп атат. Мисалы, мен өзүмдө болду. Мурда 2015 жылы мен бир ДТП болгон, авария болгон. Ошол иште мен 100% баягы соттун чечими менен далилденген ишти мага каршы буруп атышат да. Анан ошол себептен мен аякка рисковать этип барбай элемин. Ушул кездеги соттор, Ушул кезде 9 жыл өткөндөн кийин ишти көтөрүп чыгышып, срок давности менен бүткөн, тигил өзү виновный сторона өзүнүн мойнуна алган, ошого карабай ошол ишти көтөрүп чыгып, эме кылышты. Анан бул айтат элем, бул нерсе негизи мамлекеттин мыйзамсыз талаада бараткандыгын билдирет да. Эми жанагы маалыматты дагы бир баса белгилеп коеюн. Сиз ошол президент Атамбаев башында турган
КСДП СДПК партиясынын жаштар канатын жетектеп тургансыз. Өткөндө өзүңүз деле жаңылыктардан окудуңуз болуш керек, көрдүңүз болуш керек. Ушул Алмаз Атамбаевдин Кой таштагы үйүн мамлекетке өткөрүп, карлар үйү кылалы дешти, бала бакча салып берели дешти, бала бакча кылалы дешти. Ошого туура мамиле кылып атабы, кандай ойлойсуз? Менин оюм мындай. Биринчиден, ал үйдү Атамбаев президент болуп турганда ошондо резиденция кылам деп курган, өзү чоң суроо бар ал жерде. Бирок ага карабай баягы эми жыгылган адамды тепкилегим келбейт. Бирок азыркы учурда азыркы бийлик бир топ бизнестерди баягы кустуризация кылып тартып алган учурлар көп болуп атат, ар кандай эме шылтоолор менен. Бул деген негизи мамлекеттин бизнес климатын талкуулаган кадамдар деп эсептейм. Эгерде биз бизнеске шарт түзбөй, бизнести болобу же частный собственность болобу, аларды тартып ала берсек, Кыргызстанга инвесторлор келбейт. Биринчи инвесторлор Кыргызстанга бул өзүнүн Кыргыздын жарандары. Эгерде жарандары баргандан коркуп атса, анан башка өлкөнүн жарандары кантип бармак эле. Ошол себептен мен ойлойт элем, кандай гана болбосун, частный собственностьти жөн эле тартып алып, мамлекетке өткөрүп койбош керек. Частный собственность деген бизнес бул элди багат. Бизнес элге жумуш берет. Бизнес налог төлөйт. Анан ошондой көп учурлар болду. Мисалы, мен деле бир топ чогулуп калам, бияктан, Турциядан бизнесмендер, Кыргызстанда көп бизнесмендер азыр учурда чыгып кетишти, чыгып кетип атышат. Себеп бизнесте Кыргызстанда бизнес кылуу коркунучтуу болуп калды. Жөндөн эле тартып алып коет. Ошол себептен ал акчасын ошол жактан иштеткенден коркуп калышты да. Анан бул негизи туура эмес да, андай нерселерчи. Мисалы, Америкада бияктан эң күчү ошол да, бизнес. Баягы элди багат, жумуш ордун түзөт, дүйнөлүк конкуренцияны утат, бизнес ар дайым гибкий болот да. Анан ошонусу менен булар Америка. Кытайдын деле секрети да, өзү коммунисттик өлкө болгону менен булар бизнеске шарт түзгөн. Бизнес каалаганда ошол жакта өнүгүп, бизнеске мындай тартып алып, бизнес өзүнүн баягы бизнеске жолтоо болушпайт да, мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ошо менен мамлекеттин бийлигин сактаганга бизнес жардам берет да көп учурда. Демек, мына айрыкча маалымат каражаттарында, мамлекеттик өкмөттүк маалымат каражаттарында айтылып атпайбы, мындай ипотекалык үйлөрдү берип атышат, көптөгөн социалдык объекттер салынып атат. Акыркы эле 3 жылда баланча мектептер салынды, бюджет баланчага толду, миллиардка депчи, көпчүлүк ошо көптөгөн ошондо нөлү бар баягы сандар айтылып атат, жогорку. Бюджетибиз толуп атат, кирешелер түшүп атат. Мындай көрсөткүч болгон эмес деп кээ бир экономисттер айтып атат. Бизнеске деле жакшы эле шарттар болуп атат. Иштесин, таза иштесин, мамлекет колдойт деп атат. Демек, ал нерсеге сиз анча ишене албайт экенсиз да? Биринчиден, жол салуу, имарат куруу бул мамлекеттин түздөн түз милдети. Анан ал нерселер буга чейин болбогондур. Себеп дегенде азыркы учурларда мындай болду. Азыркы учурда кустуризация жанакындай бизнестерди ачык эле айтышат экен. Биз мояка садик салабыз, бизге момча миллион бергиле, бербесең баары чыгып туруп, камап туруп, сенден бизнестен тартып алабыз деп бизнесмендер ачык эле айтышат экен да. Ошентип салып аткан жолдор, ошентип салып аткан мектептер, бул деген бүгүнкү күндө макул, ошол бизнесмендердин акчасы бар, аны берди бүгүнкү күндө. Дагы 5 жылдан, 10 жылдан кийин алардын акчасы түгөнүп, эчеси жок болсо эмне менен салат? Эмне менен ошол жолду содержать этет? Эмне менен ошол имараттарды содержать этет? Бул биринчи суроо да. Бул ошол учур. Анан экинчи учур бул жерде деген азыркы учурда мисалы кумтөрдү тартып алышты. Кумтөрдүн показатели негизи бир азыр производствосу эселеп түшүп баратат өзү. Бирок кумтөрдүн алтындын баасы 2-3 эселеп көбөйдү. Баасы өстү дүйнөдө. Ошол себептен азыркы биздин баягы мамлекетке ошонусу менен мындай айтканда везет деп орусча айтсак болот да. Андан тышкары деген тиги Россияга санкция кирди, анан обходной путтер менен биз аркылуу да көп товарлар кирип, ал да бизнес берип атат. Мындай айтканда экономиканы өнүгүшүнө ошондой азыркы бийликтин бактысына ошондой нерселер болуп атат, жакшы нерселер да. Бирок
келечекти да ойлош керек да. Келечекте ошолор деген баягы бүгүнкү күндөй мындай высокий баягы мындай багалар өсүп эселеп же болбосо ошондой мүмкүнчүлүктөр азайганда анан элде кантип багат бизнес чыгып кеткенде. Ошо содержание эткенде эмне болот? Ошолорду ойлош керек деп, мен ошол себептен мындай объективно караганда показательдер мен каалагандай эмес. Мен ойлогондой эмес. Себеп дегенде эл өздөрү айтып аткандай эмес да. Эми мен ушул подкасттагы жыйынтыктоочу суроом мына азыр эми интернеттен баарын окуп билип көрүп атасыз, жаңылыктарды окуяларды угуп атасыз Кыргызстан жөнүндө. Деги Кыргызстандагы кандай нерселер сизди кубандырат, сүйүндүрөт, эмнеге сүйүнүп кубанып атасыз? Мени сүйүндүргөн нерсе бул биринчиден Кыргызстандын жаш бизнесиндеги жаш бизнесмендер көп мындай креативный бир иштерди алып бараткандай болуп атат Бишкекте. Жаңы ошол бир современный мындай дүйнөлүк форматта иштерди алып барып атышат. Мурункудай эле эптеп эле баягы мисалы Дибиллион деп жанагы интернет менен чыгып атат, жанагы ютубтагы жанагы миллиондогон подписчиктери бар. Мындай жаңы форматтагы көп нерселерге чыгып атат. Ошол нерсе сүйүндүрөт. Себеп дегенде биздин жаштар изденип жаңы бизнести жаңы форматтар освоить этет. IT боюнча бир ийгиликтерге жетип атышат. Ошол нерселер болуп атат. Анан, конечно, эми мамлекеттик деңгээлде жанакындай бир определенный иштер болуп атат. Мисалы деген инициативалар тиги бир кластерлерди курабыз деп атышат, баягы шарт түзөбүз деп атат. Ошолордун баары жакшы нерсе, бирок анын баары естественный путь менен болуш керек. Күч менен бүгүн салдырып коюп, эртеңки күнү экономика мисалы мурункудай болуп калса түшүп кетпеш керек да. А так в целом элдин мышлениясы, элдин требованиясы, элдин талаптары мындай жаңы элита курулуп келаткансыйт да. Ошол мени сүйүндүрөт көбүнчө. Чоң рахмат. Атайын убакытты мага бөлдүңүз, суроолорума болсо кенен жооп бердиңиз. Мен ыраазычылык билдирем. Бизнесиңизде, үй бүлөңүздө ийгилик болсун, береке болсун, жараткан сизди туура түз жолдон адаштырбасын. Чоң рахмат, сиздерге да ийгилик. Кыргызстаныбыз өркүндөп өсө берсин. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.